Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Бүгүнкү коногубуз менен таанышып алыңыздар. Биздин сыйлуу коногубуз ырчы жана оончу Алишер Тоотаев. Саламатсыздарбы? Сизди сахнадан көрбөй калдык. Кайда жүрөсүз, эмне кылып жүрөсүз? Рахмат, эң алгач эле ушул сахна жөнүндө суроо берип калдыңыз. Эми сахнадан баягы турмуш жашоонун шартына байланыштуу бир аз алыстап кеттим да. Анан эми буюрса өтө деле алыстадым деп ойлобойм. Аралашып эле жүрөбүз, колдон келишинче. Эми баягы чыгармачылык деген ушундай өжөрлүктү талап кылат экен. Чыгармачылыкты бир тараптуу болуп, ошо чыгармачылыктын аркасынан түшүш керек экен. Ошондой жагдайлар туура келбей, бир аз алыстап кеттим окшойт. Эми буюрса кайра жандандырам деген ойдомун буюрса. Жакында кандай ырды жарыкка алып чыгайын деген максаттарыңыз бар? Эми бул чыгармачылык деле баягы элдин табитин көтөрөм деген максатта, элге кызмат кылам деген ойдо жаралыш керек экен да чыгарма. Баягы тематикалуу ырларды ырдаш керек экен демекчимин да. Мисалы элдин маанайын көтөрө турган, ошо өзүңүз айткан ата эне жөнүндө, мекен жөнүндө, анан эми азыркы кийинки чыгара турган ойдогу ырларым ошо элдин жашап аткан жашоосу бүгүнкү жашоо эртең кайталанбайт деген сыяктуу, бул жашоого бир келет экенбиз, маанайыңарды көтөрүп жашагыла деген сыяктуу. Анын үстүндө муногу акыркы кездерде өзүңүздөр күбө болдуңуздар, көп кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрдүк. Эми баягы ырдын негизги максаты мен ушундай түшүнөм да, адам ырды укканда ырга гана чөмүлүп, өзүнүн жан дүйнөсүн ошо ырга байланыштырып, өзүнүн дүйнөсүн бир жогорулатуу максатында ырды укса керек дейм. Ошондой бир элге жакшы жага турган, негизи эле жашоого байланыштуу ырларды жаратып, ошонун аракетинде жүрөм азыр. Адам өзүнө өзү мүнөздөмө берүүсү кыйын. Сиз өзүңүзгө мүнөздөмө берип көрүңүзчү? Бардык эле досторум чөйрөнүн айтуусуна караганда бир аз оорураак меникин да, мындай оор мүнөз экенмин да. Оор мүнөздө деп айтып калышат, анан көп жерде ачылып сүйлөбөйсүң дейт, анан билбейм, мен өзүм үчүн баягы кээ бирки жаккан өзүмдүн досторум, чөйрөлөрүмдүн арасында мен деле шайыр элемин, анан өзүмчө мындай жеке жүргөндө ошо олуттуу, оор көрүнөт окшойм да. Анан негизи эле өзүмө мүнөздөмөнү ошондой берем, мындай бир атамдын мүнөзү мага өтүп калган деп ойлойм. Ошо салмактуу, мындай оор жүргөн киши болчу. Атам азыр деле өзү айтып калат, ошо мындай эмерээк, олуттуу болуш керек адам деп ушул кезге чейин айтат. Анан ошондон улам мүнөзүм бир аз оор мүнөз болуп калды окшойт да. Атаңыз жөнүндө сөз болуп калды. Атаңыздын сизге кайталап айткан кайсыл сөзүн дайыма эстеп каласызбы? Күндө десем деле жаңылышпайм. Айтып жүргөн мага айрым сөздөрү бар, анын жакшы сөздөрү бар. Анын ичинен бир 3 сөзүн ар дайым пайдаланам. Чынчыл бол дейт, сабырдуу бол дейт. Анан бүгүнкү ишти эртеңкиге калтырба деген бир жакшы сөз бар. Ошол сөздөр менен мен жашап жүрөм. Анткени бул атанын сөзү мектеп, бул жашоонун мектеби экен да. Мен ошентип түшүнөм. Атамдын ошол жакшы сөздөрүн көп эле эстеп, күнүгө эстейм. Атам азыркы кезге чейин деле жанына барганда ошо сөздөрүн айтып калат. Жашоодо акылды угуп жашоону туура деп эсептейсизби же жүрөктүбү? Менин дагы оюм ушундай, кээде жүрөк менен акыл экөө тайлашып калган кез болот да. Анан көбүнчө акылдын тандоосун тандаган адам жаңылбайт деп ойлойм, бирок баары бир бул чындык эч жака качып кутула албайт экенбиз. Жүрөк үстөмдүк кылып кетет да ар дайым мындай. Жүрөгүңдө эмнени каалап атсаң ошону кылгың келип эле, анан акылыңды укпай, жүрөктү уккан кез менде да көп болот да. Негизи адамдын кемчилигин бетине айтасызбы же? Эми менде дагы кандай десем, ошондой мүнөзүм бар, бетке айтам. Бирок көбүн эсе ошо бетке айтпаш керек экен. Азыркы заманда мен ошону кээде жабыркап калам, бирөөнүн аркасынан сүйлөгөндөн көрө кемчилигин же болбосо сага туура эмес кылып аткан нерсенин бетине айтып,
сүйлөшүп алыш керек болот го. Ошол кездерде унчукпай деле койсом болмок экен, же болбосо бир дагы ар кандай учурларга туш болосуң. Негизи эле көбүнчө бетке айткандын пайдасы көп эле. Бир 80% жакшы деп ойлойм, анан бир 20% кээде өкүнүп калган учурлар болот. Алишер Тоотаев үчүн убакыт маанилүү же ден соолукпу? Эми албетте ден соолук маанилүү. Ден соолугуң болбосо ошол убакыт деле мисалы үчүн ден соолукка байланыштуу болуп калат экен. Анткени мен бир мисал катары айтып көрөйүн. Мисалы Кудай сактасын, эми оорулуу адам деп коелу, төшөктө жаткан адамбы же башка убакытты мындай өзүн кыйнап өткөргөн учурлар болот да. Ошон үчүн биринчи ден соолугуң жакшы болсо, анан кийин баягы убакытты жакшы маанайда өткөрүү, пайдалуу нерселерге өткөргөнгө аракет кылат экенбиз. Ошон үчүн эң биринчи ден соолук. Бир ишти аткарууда сиз бат бүтүрүүгө аракет кыласызбы же убакыттын агымына коесузбу? Өзү негизи кээде мүнөзүм шашма дагы. Кээде шашып коем. Анан чыгармачылыкта эмнегедир мен шашмалык жасабадым. Анткени бир чыгарманы баягы бышып жетилиш үчүн шашмалык кылбай, аябай баягы сынчылардын сынынан өткөндө же болбосо өзүмдүн толук сыныман өткөндө, анан кийин баягы сиздин сурооңузга ылайыктуу аябай жети ойлонуп, жети өлчөп бир кес деген сыяктуу көп ойлонуп анан кийин жыйынтык чыгарам да. Ошко кетейин деген оюңуз барбы же Бишкек жаап калдыбы сизге? Эми Ош деген кандай? Мен Ошто чоңойдум, Ошто окудум. Ош деген биздин ата энебизге эле окшош деп ойлойм да. Ата энеңдин алдында эрке талтаң болуп эркелеп жүрө бересиң. Ошол сыяктуу. Ошко барсам азыр деле мисалы ошондой бир курчоонун арасында калам. Достор бар, ал жакта дагы жакшы адамдар бар. Анан негизи ата энеңдин алдында жүрө берген өзү негизи болбойт го. Ошол сыяктуу Ошто эле эркелеп жүрбөй деп анан кийин 2009-жылы Бишкекке келгенмин да. Анан Бишкекке келгенден кийин башында Ошко кетким келип жүрдү. Бирок эми азыр аябай Бишкекке көнүп алгандан кийин мен Кыргызстандын ичинде эркин жүрө алам да. Анан мурун Ошто эле мен Ошсуз жашоону элестете алчу эмесмин. Азыр болсо мындай мамлекеттик, республиканын бардык жерлеринде мамлекеттик деңгээлде ойлоно алат экенсиң бул жакта. Ошон үчүн мен эми азыр Ошко деле анчейин деле кетким жок. Бирок кайсы бир учурларда туулган жериме барып жашайм деген ой бар. Ош деле мага, Бишкек деле Кыргызстандын кайсыл жери мага азыр болбосун бирдей болуп калды. Мен ошого сүйүнөм да. Кайсыны тандамаксыз? Банан же мандарин? Мандарин, анткени мен кичинекей кызым мандарин ала келиңиз деп эле мандаринди көп жейт, анан ошон үчүн мен мандаринди тандайм. Аш же 5 бармак? Аш. Газдалган суу же жөнөкөй суу? Жөнөкөй суу. Көрсөтүүбүз соңуна чыгып жатат. Алдыдагы максаттарыңыз менен биз менен бөлүшө кетиңиз. Эми максаттарым Кудай буюрса, Кудай ошол максат тилектерибизге жеткирсе, эми заманыбыз деле Кудай буйруп оңолуп баратат. Үмүтүбүз чоң. Биз дагы ушул өзүбүздүн маданият чөйрөсүндө максатым ушул кичине болсо да бир бурчунда болсо дагы жеке эле чыгармачылык менен жүрө бербейик. Башка да бир колдон келген иштерди кылып, маданият чөйрөсүнө, эл журтка кызмат кылуу. Көрсөтүүбүзгө келип, жагымдуу маанай кургандыгыңыз үчүн биз албетте ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чыгармачыл ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат, сиздерге да ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коногубуз ырчы жана оончу Алишер Тоотаев болду. Биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.